Мурда соттолгондор такси лицензиясын ала алышат, бирок өзгөчө оор кылмыш жасагандарга лицензия берилбейт. Аларга кайсы кылмыштар кирет? Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык адам өлтүрүү, зордуктоо, балдарга карата сексуалдык зомбулук, адам уурдоо жана сатуу, терроризм, барымтага алуу, оюшкан кылмыштуу топторго катышуу жана мыйзамсыз куралдуу түзүлүштөр кирет. Бул кылмыштар үчүн соттолгондорго лицензия берилбейт. Оор кылмыш менен соттолгондор лицензия ала албайт экен да? Ооба, азыр ошол токтомдо көрсөтүлгөн ошол токтомдо көрсөтүлгөн кылмыштардын эсеби баардык ошонун баардык беренелерин көрсөткөн ушул кылмыш жасаган жарандар боло турган болсо жеңил такси кызматында ишмердүүлүк жасаганга тыюу салынат. Значит, биз бере албайбыз лицензия. Жеңил болсо такси кызматын көрсөтсө болот экен, лицензия. Болот. Ушул айтып атпаймынбы, могу көрсөтүлбөгөн, мындан сырткары башка кылмыштар боло турган болсо, мисалы үчүн уурулук, алдамчылык, ана майда барат мага алимент төлөбөй калган, ошондой если привлеченныйлар боло турган болсо, ушул кылмыштын беренелери жок боло турган болсо, анда биз беребиз лицензияларга, лицензиясын беребиз.